Таттуу, дары? Сладкое, да? Кел, кел. Ича. Ой, молодец. Эми судан чыккай. Суу чыгы. Болдубу? Ага, давай өчүрөлү мультикти. Болду. Жүрөгө. Жүр кийинели. Оу. Жүрөгө. Да, я с садика выйду, сразу на работу поеду. Келу. Ой. Опаля. Топ-топ, дай ножку. Да, Жаным, не переживай, смогу. Опа. Угу. Негизи садикке күндө жолдошум алып барчу, азыр ден соолугуна байланыштуу мен алып барып атам. Ой, акырын. Улуу балам болсо түштөн кийин окуйт. 39 мектепте. Ал өзү барат мектепке. Мектептен сабагы бүткөндөн кийин инисин өзү алып кетет садиктен. Биз жумуштан кеч келебиз, жолдошум экөөбүз тең. Улуу балам өзү алып келип коет. Чырак. Так, теперь куда? Сюда надо? Ага. Сюда, так. Да, это твой садик, умничка. Чырак. Пока, барого эжекеге. Кечинде Нур-Султан келип алып кетет. Бул тростун өзгөчөлүгү, өзү узун. Анан информацияны 2 шаг мурун эле айтып турат. Алдыңда эмне бар? Мүмкүн тепкичтер бар. Тепкич болсо ылдый түшүп кетет сенден мурун. Ошондон байкап билесиң да, биякта тепкич экен, ылдый же өдө тепкич деп. Жолдорду кайсы жерден кантип бурулуш керек, ошону кантип билесиз? Жолдорду бурулушту эми негизи жолдун чети менен басабыз. Же сол чети менен, же оң чети менен, анан мындай байкалат да. Например, тротуар өзүнчө башкача звук болот. Бул жерде жер уже башкача звук болот. Ошентип билебиз. Жакшы. Ай, Гүлназ, токто чоң барабыз. Анан шум машинага да көп көңүл бурабыз, анткени түз басканга жардам берет жана ошондой эле жолдон алыстап кетип башка дворлорго кирип кетпейсиң да, шумда болуп турсаң. Привет. Келелекпи бир? Жок. Жакшы барыңыз. Кыйынчылыктар жок турмуш болбойт негизи. Ар бир адамда өзүнүн жашоодо ар дайым кыйынчылыктар, ар дайым ар кандай барьерлер болуп турат. Аны жеке биз гана көз азиздер же кандай майыптар гана жолукпайбыз, ар адам жолугат. Ошон үчүн ошол кыйынчылыктарды биз өзүбүз жеңишибиз керек. Күчтүү болуп койгон максатыңа жетишиң керек да. Никогда не надо сдаваться. Менин үй бүлөм, жолдошум бар, экөөбүз жашап үйлөнгөнүбүзгө мына 10 жыл болду. 2 уулубуз бар. Улуу уулум Нур-Султан 8 жашта, 2-класска барат. Кичине уулум 3 жашта, Данияр. Ал быйыл бала бакчасына барды.
ошо жолдошум поликлиникада иштейт, массажист болуп иштейт. Өзүнүн анда музыкалык билими бар. Ал да консерватория, улуттук консерваторияны бүткөн. Жана ошондой эле медицинский билими бар, массажист болуп иштейт поликлиникада. Мен негизи өзүм төрөлгөн, азиз болуп төрөлгөнүмө эч кандай мындай өкүнүү же мен эмнеге мен көрбөй калдым деп ушундай өкүнбөйм да. Негизи эч кимди деле күнөөлөбөйм. Бул жашоо ар киши өзүнүн немеси менен, миссиясы менен келет. Мен муну туура кабыл алам. Мен кандай десем, ошого карабастан, ушундай азиздигиме карабастан, ар бир адамдай эле өзүмдүн жумушумду, өзүмдүн миссиямды аткарышым керек деп ойлойм. Азыр мен инклюзивный образование деген организацияда иштейм, уюмда. Бул уюм биз кийинчерээк көзү көрбөй калган адамдарды реабилитациялоо, жашоону кайрадан жашаганды үйрөтүү. Брайль системасында бул прибор грифелдер менен жазып, кол менен окуп, ушул системада окуганды, жазганды үйрөтөбүз. Анан ошо мектептен эле музыка, пение сабагы бар болчу ал кезде. Ошол жерден үнүмдү мугалим угуп, байкап, хорго ырдатып, анан солистка хора кылып, көп концерттерге, мектеп ичиндеги ар кандай конкурстарга катышып жүрдүм. Эми окуп жүргөндө албетте мындай бөлүүлөр болот, көзү көргөндөр, жакшынакай адамдар. Кээ бирөө жакшы жардам беришет, аяшып. Кээ бирөө кандай кайдыгерлик мамиле жасашат, ар кандай адамдар болот. Негизи көбүнчөсү жакшы эле жардам беришет, жакшы эле болгон. Келечекте чоң пландарыбыз бар, буюрса профессионалдык жолумду, музыкалык жолумду улантайын деген оюм бар. Биздин композиторлор ырларды сунуштап, мага жаңы ырларын берип атат. Ошол ырларды жаздырып, үйрөнүп жаздырып, ошолордун үстүндө иштеп атам азыр. したように私の胸